Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бордош. Жалкоолугум күчөп, ыйманым алсырап, динге бекем бола албай атам деген көйгөй сиздерди да кыйнадыбы? Эгер андай болгон болсо, мен сиздерге 6 түрдүү көнүгүүнү айтамын. Эгер мына ошону аткара турган болсоңуздар, ыйманыңыздар күчөп, динге бекем болууга аябай чоң жардам берет. Мына ушул 6 түрдүү иш аракеттерди биз сиздерге айтып беребиз. Эгер мына ушул иштерди аткарган болсоңуздар, Аллах Таала сиздерге динге бекем болууга жардам берет. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаяти дунья ва фил ахира." Аллах Таала ыйман келтирген мусулмандарды бекем сөзгө, ыйманга бул дүйнөдө да, ахиретте дагы бекем кылат деп вада кылган. Динге бекем болуу үчүн аткарыла турган көнүгүүлөрдүн биринчиси Зикруллаху Таала. Аллахты эстөө. Эгерде биз дайым Аллах Тааланы эстеп жүрө турган болсок, Аллах Таала биздин ыйманыбызды кубаттуу, күчтүү кылып, жалкоолуктан арылтып, динге бекем кылат. Аллах Таала Кур'анда айткан Бакара сүрөсүндө: "Фазкуруни азкурукум." Мени эстегиле, мен силерди эстеймин деген. Аллах Таала өзүнүн эстөөсүн шарт кылды, пенде сен эстегин деп. Эгерде биз Аллах Тааланы эстей турган болсок, Аллах Таала биздин ыйманыбызды күчөтөт, бизге жардам берет динге бекем болушубуз үчүн. Мына ошондуктан мына ушул ишти аябай дайым аткарышыбыз керек. Аллах Тааланы зикир кылууну. Зикир кылуу деген сөз субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар жана башка тасбихтерди айтуу гана эмес. Бул дагы Аллахты эстөө болуп эсептелинет. Бирок жалпысынан айтканда зикир кылуу бул Аллах Тааланы тасбихтер менен эстөө менен бирге намаз окуу, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуу, мына шунун бардыгы Аллахты эстөө болуп эсептелинет. Экинчиси, динге бекем болуу үчүн аткарыла турган иштерден истимрарул амал, жакшылык иштерде дайым болуу. Аз болсо дагы жакшылык ишти дайым улантып аткарып жүрүү. Өзү жакшылык ишти, сооптуу ишти көп кылуу эмес, сооптуу ишти дайым кылуу, аз болсо дагы. Мына ушул нерсе Аллах Таалага жагат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ахаббул а'мали илаллахи адвамуха ва ин қалла" деген. Аллах Таалага эң сүйүктүү иш аракеттер, аткарыла турган иш аракеттер, ибадаттар аз болсо дагы дайым аткарылган. Эгерде аз болсо дагы дайым аткарыла турган болсок, анда динге бекем болууга аябай чоң жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын кылган амалдары, ибадаттары дагы мына ушундай болгон. Намаз болобу, кайрымдуулук болобу, түнкү намаздар, орозо болот, дайым Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым аткарган. Көп эмес, бирок дайым улантылган. Мына ошондуктан ар бир айда 3 күн орозо, күн сайын 5 убакыт намаздан сырткары, кечки намаздардан, түнкү намаздан 2 рекет нафил намаз, кайрымдуулукка эч болбодугунда азгандай 5-10 сомдон болсо дагы мына ушундай кайрымдуулук кылып, жакшылык иштерди аз-аздан аткарган болсок, көп эмес, аз-аздан дайым аткарган болсок, мына ушул бизге жардам берет динге бекем болуубузга, ыйманыбызды күчөтүүгө, жалкоолуктан арылууга. Ал эми 3-үчү иш аракет динге бекем болуу үчүн аткарыла турган айбаду ани зунуб, күнөө иштерден алыстоо. Күнөө иштерден алыстоо динге бекем болуунун эң чоң себептеринен. Көпчүлүк адам ушул күнөөнүн себебинен ыйман алсырайт. Күнөөнүн себебинен жалкоолук көбөйөт, күнөөнүн себебинен динге болгон бекемдик алсырайт. Көпчүлүк айтат: "Мен убагында аябай динге бекем болчумун, намаздарды калтырбай окучумун. Жада калса биз түндөлөрү туруп тахажжуд намазын окучук. Бирок азыр эми шайтаным күчөп кетип, намазды деле аткара албай калдым" деген көйгөйлөрдү айтат. Мына ушунун бардыгына өзүбүз себепчүбүз. Күнөөдөн алыстаңыз. Урматтуу юрттаган, күнөөдөн алыстайлы. Мына ошондо кайрадан эле динге бекемдигибиз күчтүү ыйманга келет. Аллах Таала өзү вада кылган бул нерсени. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-мар'у аля дини халили, фалянзур ахадукум юхал." Адам досунун дининде болот. Мына ошондуктан ар бириңер кимге дос болгонуна карасын. Эгерде сиздин досуңуз дайым Аллахтан коркуп, өмүрү мечитте өткөн, дайым Аллахка тасбихтерди айткан, күнөөдөн такыр алыста болгон, Аллахтын буйругун дайым аткарып, арам нерселерден алыс болуп жүргөн болгон болсо, анда демек сиз дагы ошолордун катарындасыз. Ал эми сиздин досуңуз дайым күнөө иштеринде, гыйбатта, жалганда, арам нерселерди аткаруу менен жүргөн болсо, анда сиз дагы ошонун катарындасыз. Сиз динге бекем болууну каалаган болсоңуз, анда мына ошондой чөйрөдөн арылып, динге бекем болгон солих, ыймандуу адамдарга көбүрөөк аралашыңыз. Мына ошол нерсе сизге динге бекемдикке себепкер болот. Күнөөдөн алыстоо деген сөз
күнөө кылган адамдардан алыстоо сизди күнөөдөн алыстатат. Ал эми динге бекем болуу үчүн аткарыла турган иш аракеттердин 4-түнчүсү шарият илимдеринен окуу, шарият илимдеринен таалим алуу. Эгерде сиз илим алууга кадам койгон болсоңуздар, ал деген сөз бүт иштериңизди таштап медресеге отуруп илим алуу деген сөз эмес. Эгер шартыңыздар болсо, мына ошентип бүт убактыңызды илимге берсеңиз, анда жакшы. Бирок биз айтып аткан нерсе эч болбоду дегенде бир жумада бир жолу ислам илимдеринен, ислам шариятынан окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен, Куран окушты үйрөнгөн болсоңуз, динге бекем болууга аябай чоң жардам берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен салака тарикан ябтаги фихи илман, салака Аллаху бихи илал жанна." Кимде-ким илим алуу үчүн атайын бир жол салган болсо, мүмкүнчүлүктөрү түзгөн болгон болсо, Аллах Таала анын мына ушул кылган иши себептүү, илими себептүү бейишке карап жол салып коет. Бейишке карап ага жол салат. Ал деген сөз бейишке киргенге анын багытын бейишке карап тууралап коет. Эгерде урматтуу боордошум динге бекем болом деген болсоңуздар, күн сайын дебейли, эч болбо десе бир жумада бир жолу ислам таалимдеринен Куран үйрөнүңүз, пайгамбардын хадистерин үйрөнүңүз, эч болбосо которулган пайгамбарыбыздын хадистеринен окуп, ыйманыңызды күчөтүңүз, динге бекем болуңуз. Ал эми 5-чи аткарыла турган иш, динге бекем болуу үчүн аткарыла турган иштерден ад-да'ва илаллах. Аллах Таалага чакыруу. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мына ушул иш динге бекем болуунун эң чоң себептеринен бири деп айтсак да болот. Аллах Таала Куранда айткан: "Ин тансуруллаха янсурукум юсаббит aqdamakum." Эгерде силер Аллахка жардам берген болсоңор, Аллахка чакырып, Аллах Таала силердин кадамыңарды бекем кылат, ыйманыңарды бекем кылат. Динге бекем болуу үчүн аткарыла турган 6-чы иш аракет ад-дуау лис-сабат. Аллах Таалага жалбарып: "О Аллахым, менин ыйманымды бекем кыл. Мени динге бекем кыл, күнөө иштерден алыс кыл. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы ыймандуулардын катарында кылгын. Менин жалкоолугумду кетирип динге бекем кылгын" деп дуа кылыш керек. Себеби мына ушул дуа бизди ыйманыбыздын күчөтүүсүнө, динге бекем болуусуна аябай чоң себепке десек болот. Аллах Таала Куранда бизге үйрөткөн Аллахка дуа кылып бекемдикти суроону. Бакара сүрөсүндө "Роббана ла тузи кулубана ба'да из хадайтана." О Роббибиз, бизди туура жолго салгандан кийин жүрөгүбүздү адашууга карап бурбагын, динге бекем кылгын деп дуа кылууну Аллах Таала Куранда өзү буйруйт. Аллах Таала өзү үйрөтөт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман боордош, динге бекем болуу үчүн ар дайым биз Аллахка дуа кылайлы. Үйдө жүргөндө дагы, көчөдө жүргөндө, сапарда барганда дагы, ар бир намаз окуган сайын Аллахка дуа кылайлы: "Э Аллахым, мени динге бекем кыл, менин ыйманымды кубаттуу кыл" деп дуа кылайлы. Иншаллах Аллах Таала бизди өмүр бою динге бекем кылып, ушул бекемдик менен бейишке киргенге Аллах Таала себепкер кылат. Иншаллах дайым дуа кылалы. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.